Саламатсыңарбы кымбаттуу менин окуучуларым. Мен силер менен онлайн жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Мектептен жүз көрүшүп жолугушууну мен абдан сагындым. Силерчи? Бүгүнкү жагымдуу маанай түзүп алалы. Ден соолукка күлкү менен тамаша пайда. Бири-бириңерди жакшы сөздөрдү айтып, маанайыңарды көтөргүлө. Ар бир күндү кубаныч менен өткөргүлө, жашоону сүйгүлө. Алтын эреже. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Билбегенди сураган билимдүүнүн иши. Билимдүү болуу гана эмес, колдоно билүү да керек. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз мекен таануу сабагы. Бүгүнкү сабагыбызга керек боло турчу окуу куралдарыбызды даярдап алабыз, балдар. Өтүлгөн сабакты кайталоо. Биз мурунку сабакта жыл мезгилдери деген темада өткөнбүз. Жыл мезгилдеринин алмашуусу жердин өз огундагы жантайып, күндү тегеренгенине байланыштуу. Жыл мезгилдери дайыма биринин артынан бири келет. Кыш, жаз, жай, күз. Бир күн келип карасам, алма бүрдөп калыптыр. Бул жаз мезгилинде. Дагы келип тиктесем, гүлдөр гүлчө жарыптыр. Жай мезгили. Кийин келип текшерсем, толгон мөмө бутакта. Күз мезгили. Ал мөмөнү биз чыргап, жеп жатабыз бул жакта. Кыш мезгили. Темага ылайык тестке жооп беребиз. Ашыкча ай кайсы? Март, азаматсыңар. Ашыкча сөз кайсы? Кыш, июнь, күз, жаз. Июнь айы бул жерде ашыкча. Календардык жыл кайсы мезгилде аяктайт? Жай, күз, кыш, жаз. Күз мезгили деп ойлоп жатасыңарбы? Жакшылап ойлонуп жооп беребиз. Кыш мезгили календардык жыл мезгилде аяктайт экен. Бүгүнкү өтө турчу жаңы тема аба жана суу. Максаты аба жана суунун адамзатка керектигин билишет. Ой жүгүртүң өрөсүп, кабыл алууңар калыптанат. Жаратылышты коргоого тарбияланасыңар. Аба. Абасыз бир нече мүнөттө жашай албайбыз. Анда жашообузга зарыл болгон кычкылтек бар. Биздин планетаны баардык тараптан аба курчап турат. Абанын салмагы бар. Денебизге баардык тараптан басым кылат. Бирок аны сезбейбиз. Абаны көрө албайбыз, жыттай да албайбыз, жана даамын биле албайбыз. Шамал болгондо гана абанын бар экенин сезебиз. Аба азот, кычкылтек, көмүр кычкыл газынан турат. Абанын өңү, жыты, формасы дагы жок. Жердин аба катмары биз көрбөсөк да аба катмар болуп жайгашат. Бул катмардын баардык жердин атмосферасы түзөт. Эгер атмосфера жок болсо, суу тез ысып, күндүн нурлары жандуулунун баарын күйгүзүп кетмек. Аба суудан жеңил. Аба жылуулукту начар өткөрөт. Биз ошондуктан бөлмөдөгү жылуулукту сыртка чыгарбаш үчүн үйлөргө 2 кабат терезе коюп алабыз. Жылуу аба муздак абадан жеңил. Аба кысылат жана ийкемдүү. Топту жерге чапканда топтогу аба кысылат. Аба ийкемдүү болгондуктан кеңейгенге умтулат. Ошондуктан топ кайра үйдөсө кирет. Өсүмдүктөр болбосо баардык жандуулар болмок эмес. Өсүмдүктөр көмүр кычкыл газын жутушат да абага кычкылтекти бөлүп чыгарышат. Балыктардын бакалоорлору болот. Алардын жардамы менен сууга аралашкан кычкылтек менен дем алышат. Канаттуулар учканда абага каалгып учушат. Бийик тоолордо аба өтө сейрек жана абдан таза. Аба темасы боюнча алган билимиңерди бышыкташ үчүн тестке жооп беребиз. Абада кайсы газ көбүрөөк экен? Азот газы. Туура.
Жылуулукту сакташ үчүн терезени 2 кабат кылып жасашат. Абанын кайсы касиети сакталат? Аба жылуулукту начар өткөрөт. Азаматсыңар, ысыганда аба эмне болот экен? Ойлонобуз. Аба кеңейет. Жердин аба катмары эмне деп аталат? Атмосфера. Эң жакшы. Жандуу организмдер дем алыш үчүн кайсы газ керек? Кычкылтек. Абанын касиеттерин белгилеп чыгабыз. Абанын өңү жана жыты жок. Аба ысыганда кеңейет. Аба кысылат жана ийкемдүү келет. Аба муздаганда кысылат. Абанын даамы жок. Аба тунук болот экен. Тапшырмаларды эң сонун аткардыңар. Табышмактын жандырмагын ойлоп таап көргүлөчү. Кыйдан баштап окусаң балык кармаар жериң. Көл. Чыдан баштап окусаң суу болбосо куурайсың. Бул чөл экен балдар. Кара жердин астынан жылып чыккан аккан суу жаамы күнөө кылганды билип жаткан аккан суу. Суу жердеги негизги байлыктардын бири. Суусуз бир дагы жаныбар же өсүмдүк жашабайт, өспөйт. Жандуу организмдердин баардык клеткалары суудан турат. Жер астындагы суулар. Жердин астындагы суулар жер катмарынын үстүңкү бөлүгүндө жайгашкан. Бул суулар дарыяларга, көлдөргө, саздарга куюлат. Суу ар түрдүү абалда боло турган жердеги жалгыз гана зат. Суюк, катуу, газ абалында болот. Суу суюк абалында 0 градус муздатылганда катуу абал болуп, муз абалына өтөт. 100 градуска чейин ысытылганда бууга айланат. Суунун даамы, жыты, формасы дагы жок. Суу түссүз. Суу нерселерди чоңойтуп көрсөтөт. Суу айрым заттарды эритип жиберчү да касиети бар. Суу жылуулукту көпкө чейин сактай алат. Суу түрдүү касиетине ээ. Суунун үстүндө ар кандай кайыктар жүрүшөт. Алар жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташышат. Суу чексиз айлануу абалында болот. Күндүн нурлары биздин планетанын үстүн жылытышат. Суу океандардан, деңиздерден, дарыялардан, көлдөрдөн, топурактан бууга айланып, абага көтөрүлөт. Бийиктикте муздаган суунун буулары тамчыга айланышат. Бул тамчылардан булуттар пайда болушат. Акырындык менен булуттардагы тамчылар көбөйүшөт. Оор боло түшкөндө жерге жамгыр же кар болуп түшөт. Андан кийин суу бийиктерден ылдый агып, агын сууну пайда кылышат. Агын суулар жана жер астындагы суулар дарыяларга, дарыялар деңиз менен океандарга куюшат. Андан кийин суу кайра бууланып, ушундай абал кайра кайталанат. Жаратылышта суунун айланышы мына ушундайча жүрөт.
Деңиз туздуу сууга толгон чоң мекиндик. Анын бир нече тарабы кургактык менен чектешет. Саз кургактыктын тилкеси. Суу жерге сиңбей аны каптап турат. Натыйжада топурак ылайлуу жана сормо баткакка айланат. Сазда агым болбойт. Көл таза же туздуу суусу бар табигый суунун топтолгон жайы. Алар деңизге же океанга куюшат. Мөңгүлөр бийик тоолордогу эбегейсиз чоң муздар. Мөңгүдөгү муз суудан эмес, кардан пайда болот. Дарыя тоодон агып түшүп, деңизге багыт алган суунун агымы. Дарыя дайыма бийиктиктен ылдый көздөй агып турат. Суунун башы башат деп аталат. Эң чоң дарыяга кичи дарыя суусу агып кирсе, аны дарыянын куймасы деп атайт. Дарыяларга, көлдөргө, деңизге куйган суулар дарыяларга куйма деп аталат. Суу жашоонун башаты. Суу өмүрдү улантуу үчүн эң зарыл. Суунун өңү тунук. Суу агат. Суу жөнүндө эң кызыктуу маалыматтар. Чоң киши күнүнө 2 литр суу ичиши зарыл. Ал эми бир киши өмүр бою 35 тонна суу ичет. Киши тамак ичпей болжол менен 6 жума жашай алат. Ошондой эле суу ичпей 5-6 сутка чыдайт экен. Wow.